Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü temamız oşo UKMK'nın төрагасы Taşiyev boyunca bolmokçu. Men bugün efirin görüp çıktım bu kişinin süylөгөндөрүн. Bu kişinin efirin görüp ondan taң kaldım. Bu kişi özü Batkenge barıptır da senter oşo Batken şaharına barıptır dagы. O şerdegi oşo Баткен шаарындагы адамдар чоготтур да, bir клуббу bir зданияга киришиптир дагы. Ошол жерде чогулуш өткөрүптүр. Ошол Ташиев ошо Көк Ташка, Ак Ташка барбайбы? Ошол жерге барбайбы? Ошо баягы проблемный жерге барбайбы? Ошо Көк Таш менен Аксайга барбайбы? Ошол жерде проблема болуп атпайбы туугандар биздечи? Анан мен эфиринде ошо сүйлөгөн сөздөрүн карап турсам, чиновниктер жерде причем да, мен түшүнбөй атам. Чиновниктер причем здесь? Ал жерде чегара маселесин көтөрүп атсак, ошол жерге чегара маселеси менен барса, каяктагы чиновниктер дертен камайм деп жүрөт. Сен ал жерге генерал Ташиев, сен ал жерге чегара боюнча бардың. Чегаранын чечип ошол жердеги Аксайдагы жерди чечкени бардың, туурабы? Бирок Аксайга жетпепсиң да. Жолдош генерал. Ал жерге жетпей калыпсың. Ошо Баткенде, ошо айыл өкмөттөн, ошо жерде мен көбүн байкап калдым. Ошол жалаң эле местный чиновниктер айыл өкмөттө иштегендерби? Ошол жерде айыл өкмөттө иштегендерби, мен түшүнбөйсүң. Ошолордун баардыгын чоготтур, ошо бир залга тыгып коюптур. Сен ошол Аксайга барышың керек эле да. Аксай эли менен жолугушуң керек эле, ошо Көк Ташка барып. Мен ал жерде мен Ташиевди барды деп айта албайм, ал жерге барды депчи. Себеби менин байкашымча бул ал киши ошо Баткенде эле бир зданияга кирип эле ошол жерде эле элди ошо айыл өкмөттөргө айтканбы, мэрияга айтканбы, ошо Субаналиев ошол жердеги баягы пактагорлор эле чогутуп ошол зданияга чогултуп эле киргизип койгон. Ошо тоба кылдым. Мен Баткендик элдерге кайрылып кетет элем ошо Акташ менен Аксай менен Көк Таш айылындагы жителдергечи туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Силердин маселелериңерди чечиш өзүңөрдөн да зависит этет да. Мына өзүңөрдүн дагы. Мен болгондо, мисалы сиздердин ордуңуздарда болгондо, ошол жердеги контрабанда деген нерсе бар. Багандай элди кошунун кылып, ошол жерден кеткен бензин, ошо Тажикстанга кирип кетаткан контрабанда машиналарды токтотуп, сурагыла каяка кетип атасың, эмнеге кетип атасың, ошондой кылып өзүңөр контроль албасаңар, бул Ташиевдин барганы жөн эле просто пиар болуп калды да азырчы. Эмнени чечип жүрдү барып, эчтекени чечкен жок. Менин угушумча ошол эфиринде сүйлөп атат, жер алмашат экен. Неге алмашат жер? Сен эмне Ташиев сен огородуң беле, же сузагыңбы, сен барпаң бу жер? Ол жерде эл Көк Таш менен Аксай элинин жери ал жерчи. Ошол жерди Аксайдын эли, Көк Таштын эли чечиш керек не кылышы. Сагы мамлекеттин жери алмашабыз деп. Алмашпайт ал жер, эчтеке алмашпайт. Ал жерде Кыргызстандын жери. Ал жерде ошо Варух деген ошол жерде мындай эле кичине эле мындай анклав, Кыргызстандын ичиндеги анклав болуп эсептелет. Мына мисалы мен айтып кетейин, биздин ошондой жерибиз бар эле, мына Кара Суу жакта, мына Андижан областына жакын. Ошол жерде биздин не деген жери анклавыбыз бар эле. Биз 200 семьяны Ошко алып келип, Кара Суу алып келип көчүрүп келгенбиз да. Ошол жерде баягы кыйналып, кирип чыккандан кыйналгандан элдер кайрылып, ошо анклавдан 200 семья көчүп келген, Кара Сууга алып келип жайгаштырып. Ошону Өзбекстандын саясаты ушундай болгон. Кыргыз элин ошол пропускной пункттан өткөзүп, кыйнап, кылып жүрүп, ошо элдерди кыйналбасын деп Кыргыз мамлекети Кара Суудан территория бөлүп, ошо 200 семьяны алып келишкен да. Ошол эле биз деле ошол эле саясатты биз деле кылсак болот болчу. Ол жерде биздин территорияда, мындай туугандар, мен түшүндүрүп кетейинчи, мына
Биздин Кыргызстаныбыз болсо ошонун ичинде мындай эле кичине эле Варух деген мындай айыл эмес, район дейли эмне дейли билбейм, ошондой жери бар да туугандар. Буну токтотуш оңой эле туугандар. Ошол жерде эле кислородду жаап туруп границаны кирди чыктыны катты көзөмөлдөп койсок туугандар, анан дагы бир проблемасы бар туугандар. Ошол жерди контрабанда менен алек кылган кыз жигиттер, кыргыздын ошол жердеги чиновниктери, ошол эле Ташиев өзүн эле ошо Ташиев боюнча айтып кетейин, бул деле ошо бензин менен заниматься этет. Ошол жерге ошо Ташиевдин Тажикстанга ошо соляркасы кирет, бензини кирет. Ошол нерселерди эле токтотуп койсок туугандар, Тажикстан менен проблема жок туугандар. Чын айтайын, тажиктер өздөрү келет. Өздөрү келет да ассаламу алейкум дейт. Өздөрү келип ассаламу алейкум деп кирип бизге ушу элибиз жакшы мындай пропускной пункттан өтүп турса экен деп өздөрү жалдырап келет туугандар. Анан бизде өзүбүздө күнөө болуп атпайбы туугандар? Мына өзүбүздүн чиновниктерде күнөө болуп атат туугандар. Мына ушул биздин чиновниктер мына азыркы мыйзамсыз келгенби же баягы чимкирик дейсиңерби кандай болсо дагы да, ушулар ушудан баардык күнөөлөр ушуларда туугандар. Мына мисалы кыргыз элине айтып кетет элем, ошо Ак Сайын менен Көк Таш айылына тургундарга туугандар, контролду алсаңар өзүңөр, өз инициативаңар менен алгыла дагы, ошол силердин жолуңар менен жүргөн контрабанданы эле токтотуп койсоңор туугандар. Ошол жерде тым границада токтолот, ошо проблема чыр чатак ошол сразу эле токтой. Чыр чатактын чыккан себеби бир гана нерсе, ошо контрабанда кирип чыкканга, элдин манайын башка нерсеге бурганга, ошон үчүн эле ошондой туугандар. Анан жерди алмашышыбыз керек, ол бул. Кандай жерди алмаштырасың? Ал жер анклав болсо, Ташиев, жолдош Ташиев, генерал Ташиев, кандай алмаштырасың? Ал жерде Тажикстандын анклавы болуп атпайбы? Кандай алмаштырасың сен? Же о Сузак Барпынын территориясы ол огородуң эмес да, туурабы? Ал жерде ошол Аксайдын эли, Көк Таш эли чечиш керек ал жердичи. Анан мамлекеттики мындай антип алдаба бизди. Биз ишенбейбиз, жолдош генерал. Биз ишенбейбиз ал нерсегечи. Ачыкка ачык чыгаргыла. Болгон информацияны бергиле элгечи. Анан каяктагы эле өзүңөрдүн ошол жерде ташып жүргөн бензиниңер, контрабандаңар, өзүңөрдүн бизнесиңерди защита кылам деп ошол жердеги Аксайдын эли, Көк Таштын эли кыйналып атат эмичи, Баткендин эли мындай айткандачы. Анан мен туугандар бүгүн Райымды камады деп угуп калдым мен. Ол эми бул нерсени мен бир нерсе айтып кетейин туугандар. Бул спектакль, реально айтайын. Кантип камайт Райымды? Бул Райым булардын шефи болсо. Мен айтпадым беле, башында эле 3 ай мурун айтпадым беле. Райым акам, бул Райым миллион акам, Ташыны кошуп, Садырды кошуп, 6,5 миллион элди кошуп сатып алат деп. Же калппы? Мен дагы бир нерсени айтып кетейин туугандар. Биздин маселени чече турган адамдар бийликте жок. Мына ошол нерсени айтайын. Бизде популист, аферист, мошенниктер только ошондойлор калыптыр. Мен азыр көрүшүмчө. Эмнеге көбү мага суроо берип кетет, эмнеге именно ошо Адахан Кимсанбаевдин идеясын колдоп калдың, же Адахан Кимсанбаевди кече президенттиктен колдоп чыктым дейт да. Эми мен карап чыктым. Жалаң эле мошенник, аферист, Кудайдан жол качкан ушундай адамдар экен да, тоба кылдым. Анан ошолорго салыштырмалуу бул Адахан Кимсанбаевди мен идеясын колдоп, өзүм да колдоп чыкканым, буларга салыштырмалуу ал киши порядочный. Айткан сөзүнө турган адам. Бир өз позициясында болгон адам. Мисалы эмнеге? Мына караңыздар. Ошо 95-жылы мен 5-класс, 6-класс болдум. Ошо 95-жылы ошо депутаттык болгон. Ошо сөздөрүн угуп, азыркы келген сөзүнө чейин угуп келип, азыркы малга чейин анализ кылып чыксам, бул адамды биз мындай бартабай калыппыз да, мындай карагандачы. Бизге чын айткан адам жакпайт экен. Чын акыйкатты, адилетти айткан адам жакпайт экен. Биз ушу мошенниктерге ишенет экенбиз, ушу аферисттерге ишенет экенбиз. Бизди эптеп жомок айтып
жүргөндөргө ишенеткенбиз да мына ушундай болуп калыппыз. Мына 6-чы президент. Мен тааныбаган президент бул Садыр Жапаров, мен тааныбаган президент. Мен Жээнбеков дагы тааныган эмесмин менчи. Мен керек болсо берке ким эле Атамбаевди да тааныган эмесмин менчи. Бул кишини да тааныган эмесмин президент катарычы. Себеби ошол маалда эле мен Атамбаевга да айткам, Жээнбековго да айтканмын. Булар колунан келбейт иштеке. Иште албайт деп башында айтканмын. Бирок Атамбаевдин мен тарапташы эмесмин бул Атамбаевдин. Мен бул адамдын жазасын өтөсүн. Бирок буларга салыштырмалуу азыркы мыйзам бийликке салыштырмалуу ошо Атамбаев оказывается жанында святой экен да иштегенине караганда эми косяктары көп, ооба. Бирок буларга салыштырмалуу кичине мындай иштеген. Onu калыстыкты айтып коюш керек. Ана Матраев жөнүндө туугандар камады деп пиар кылып спектакль кылып атат. Мен аны ачык эле айтайынчы. Камалбайт Матраевди. Эртең кой берет. Бүгүн кой берсе, эртең бүрсүгүнө кой берет. Эми ким билет ал кишини? Эми баягы эл кече Али Токтоканов чыктыбадыбы? Баягы сот 260 000 штраф берип коюп, анан залдан соттон бошотуп жүрбөдү беле штраф берип. Эми анан ошол чыккандан кийин элдер чыкты да. Элдер чыгып акыйкатты издеп чыккандан анан булар коркуп кетти окшойт да. Анан кой Райым ака кичине бир ай отуруп берип коюңузчу деп анан ошо эми спектакльда мындай айткандачы ким ишенет эми? Мен ишенген жерим жок бул нерсеге. Анан эми күнөө өзүбүздү туугандар. Күнөө өзүбүздү. Мен таң калам. Мына эртең Москвага келип атыптыр. Тааныбаган президент, мен сыйлабаган президент Садыр акабыз, Садыр абабыз. Эми эмнеге келип атасың? Москвага эмне бар? Акча сураганыбы? Акча сураба тилемчиге окшоп. Сен Садыр аба, сен мисалы эми ачык эле айтайынчы. Президент болдуңбу? Эми проблемаңды өзүң чеч. Бирөөнү бир жака келип визит менен келип акча тилемчилеп келбе. Сени бул жерде күтүп аткан адамдар жок. Мисалы Путин деле сени көргүсү жок. Мына ачык эле айтайынчы. Ачык айтыш керек да, ачык айтыш керек. Путин сени менен сүйлөшкүсү да жок мындай. Ачык эле айтайынчы ошону. Анан туугандар, биз кыргыз эли, мен ошо кыргыз элин чакырып кетет элем. Ошо Баткен жергесиндеги ошо чегарада жашаган элдерге бир статусту беришибиз керек. Болбосо ошол элдерге оружие таркатып бериш керек. Ошол жерлерин өздөрү кайтара турган кылып бир мыйзам чыгарып бериш керек. Токтомбу закон чыгарып ошол жердеги элдер өздөрү эле коргоп алат да туугандар. Анан жер алмаш керек. Жер алмашпайт туугандар. Ал жерде биздин бир эле рычагыбыз бар туугандар. Контрабанданы өткөзбөй туруп катуу контроль кылып койсок ошо тажик жарандарына чыгып кириштичи туугандар. Бир күндө чечилет туугандар. Бир күндө чечилет дагы. Бул вопрос көтөрүлбөй калат. Бу жерде бизде чиновниктердин кызыкчылыгы бар. Ошол жерде бизде бизнесмендердин кызыкчылыгы бар. Эми ошол эле өзү эле ошо ташиевдин өзү ташыган эми бензиндери ошолор өтөт. Эми ол жерде мен айтпаган сырлар да көп. Себеби ал сырлар такталып, информация болсо, мындай факты менен айтыш керек да. Анан ошол нерсени чечебиз десек туугандар, ошо контрабанда. Главное, контрабанданы токсотсок туугандар, чегара маселеси сразу токтойт. Болду, все, ошо менен токтойт. Анан жер алмаш керек, ал кылыш керек, андай эмес. Сен Ташиев барып туруп ошо Көк Ташынга барыш керек эле, Аксайга барышыңыз керек эле. Ташиев, генерал Ташиев. Ошол Аксайдын эли менен жолугуш керек эле. Баткен шаарда туруп алып, ошол жердеги баягы пакта коёр ошол айыл өкмөттөрдөн элдер чогултпай, ошол шаардын мэриясынын адамдары чогултпай, ошол жер Көк Таш, Аксай деген жерлерге барып, ошол жерде эл менен жолугуш керек болчу. Анан каякта пиар кылып барып, ал эмне? Ол баардыгы эле ишенди деп атат. Эч ким ишенген жок. Мен мисалы лично өзүм ишенген жокмун бул кишиге. Анан эми туугандар, эми ушу пакта биз кыргыз эли ушу пакта койгонду жакшы көрөт окшойбуз. Мындай кылып берди.
интернетте карасаң, мында Ташиев эркек экен, генерал. Каякта эркек адам ошентип айтабы? Жерди алмашыш керек. Ал жерлер биздин жерлер, ал жерлер. Ол жерди иштеке кылбаш керек. Ошол боюнча туруш керек. Только анклав, ошо Тажикстан анклавын контролду каттуу кылыш керек. Ошол жерге контрабанда кирбеш керек. Ошол жерден тажик жарандар чыккан, киргенди каттуу контрол кылып койсок, туугандар, биздин чек ара маселеси эрте эле чечилип калат. Анан ошо райым миллион боюнча айтайын, туугандар, бул спектакль. Буга мен ишенбейм. Себеби мындай эле спектакльдердин мен эле айткан эмесмин, көп адамдар айтып атат. Адашпайлы туугандар, алданбайлы. Алданып ушул малга келдик. Көрүп атабыз саясат, кыргыз саясатын, Кыргызстандагы саясатын баягы биз не деп коебуз, качырды тулпар кылып кыйналдык да, мындай айтайынчы, качырдычы. Качыр боюнча калат. Анан качырды эле тулпар деп берсек болбойт, туугандар. Мен ушул Баткен элине, ушул Кыргызстан жарандарына кайрылып кетет элем. Туугандар, ошол Көк Таш менен Ак Сай жеринде ошол эл чечиш керек. Анан ой каяктагы УКМКнын начальниги барып алып жер алмаш керек. О кулакка мындай сыр салбагыла, антипчи. Ташиев, биз билебиз, ал жерде кыргыздын жери бардык, ошол жерлер ошол боюнча калыш керек. Башка делимитация боло турган болсо, туугандар, ошол жерде илгерки карталар бар, документтер бар, архивтер бар. Башыңар жетпесе Москвага келиңиздер, Москвада архивтер бар. Ошол жерден алып көтөрсөңүздөр да болот. Мен ошо Ак Сай менен Көк Таш айылында жашаган тургундарга кайрылып кетет элем. Сиздер мененбиз биз. Мына мигранттар, Москва, Россия шаарында жүргөндөр, мигранттар сиздер мененбиз. Бир жериңерди бербегиле, алдырбагыла. Ошол боюнча калыш керек. Ал жер биздин, ошо эккен көчөт өккен жер биздин жерлер, туугандар. Анан кийин каяктагы пиарщик, сиярщик, анан кийин хайп көтөргөндөргө ишенсеңер, анда билбедим. Бул кишини мен илгертен эле билет болчу. Мен мындай алып качар, сайып качар, баягындай Кудайдан жок ачкандардын бирисине керет бул киши дагы. Эми бул кишинин колунан келбейт чечкенге. Биздин чече турган жол бир гана: контрабанданы токтотолу, чек ара маселеси да токтойт, чечилет, туугандар. Ошол. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мен силер менен Бекиев Эмин Маликович, Кайдыгер Карабай, Баткен эли менен биргеминчи. Ошо мигранттар дагы бирге сиздер менен, туугандар. Мен сиздерге рух берип, мындай моральный поддержка калыста болсом дагы, мен ошол Баткен элине тазим этем. Себеби ушул элдерге батыр деген нам бериш керек. Ошол өз жерлерин ушу тажиктерге алдырып койбойн деп, ушунча чырылдабай 15 күн өттү. Ошол 15 күн ичиндеги бүгүн результатын көрүштү. Бирок ал киши дагы ошол Көк Ташка, Ак Сайга барган жери жок. Анын бардыгы билип, сезип калды окшойт. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мен дагы көрүшкөнчө мен дагы эфирге чыгам, туугандар. Тынч болуңуздар.